Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Telegram'дын айрым настройкалары боюнча болмокчу. Мисалы, WhatsApp'тан группада келген маалыматтардын керектүүсүн өчүрбөстөн алып калууну избранный кылып тандап билебиз. Мисалы, WhatsApp'тан керектүү маалыматтарды белгилеп туруп, жылдызчаны бассак избранный болот. Андан кийин очистить story деген бассак, ошол избранный болуп тандалган файл калат дагы, калган маалыматтар баардыгы өчөт. Аны биз WhatsApp'тан билебиз. Суроолор боюнча Telegram'дан дагы ошондой кылып аткарса болобу деген суроонун негизинде азыркы сабакта Telegram'дын настройкасы боюнча болмокчу. Ал үчүн биз Telegram'га киребиз. Telegram'га киргенде өйдө жакта сол тарапта 3 сызык бар. Telegram'дын настройкасына кирүү үчүн ошол 3 сызыкты басабыз. Басканыбызда бул жерден меню чыгат. Ошол менюдан биз настройка дегенди тандайбыз. Настройка дегенди тандаганыбызда ушундай болуп настройкалары чыгат. Бул жерден биз данные и память, настройки чатов деген бөлүмдөрүнү карайлы. Данные память дегенди бассак, ушундай болуп чыгат. Бул жерде автозагрузка медиа дегенде через мобильную сеть, через сети Wi-Fi, роуминге дегендер жанып турат. Эгерде бул жерде через мобильную сеть деген жанып турса, анда бизден Telegram'да группалардан келип аткан медиа файлдар автоматтык түрдө телефонго загрузка болот. Ал эми через сети Wi-Fi дегенде жанып турса, анда биз телефонду Wi-Fi'га кошконубузда ошол группалардан келип аткан медиа файлдар автоматтык түрдө загрузка болот. Эгерде бул жерден биз автозагрузка медиадан через мобильный сеть дегенди өчүрүп кое турган болсок, анда бизге группалардан келип аткан медиа файлдар автоматтык түрдө загрузка болбойт. Биз качан гана ошол медиа файлдардын керектүүсүн өзүбүз загрузка кылганда гана телефонго загрузка болот. Ал эми бул настройкасыны биз өзүбүзгө ыңгайлуусун тандап алабыз. Андан кийин бул жерде использование памяти деген бар. Ушул использование памяти деген бассак, бул жерден хранить медиа деп ушундай настройкасы чыгат. Бул жерде эгерде всегда дегенди жандырып кое турган болсок, бизге Telegram'дан келип аткан медиа файлдар телефондун памятында дайыма сакталуу болот. Эгерде бул жерден бир месяц дегенди жандырып кое турган болсок, анда бизде Telegram'дан группалардан келип аткан фото, видео жана башка файлдар биз ушул бир айдын ичинде көрбөсөк, телефондун памятына сакталбай өчүп кетет. Бул телефондун памятын экономдоо үчүн. Бул жерден бир жума деген бар, 3 күн деген бар. Бул жерде дагы биз өзүбүзгө ыңгайлуусун тандап алабыз. Андан кийин бул жакта очистить кэш, очистить база данных дегенди басып, улам тазалап турсак да болот. Бул жерди тазаласак, телефондогу файлдар өчпөйт. Андан кийин назад кылалы дагы. Бул жерде настройки чатов деген бар. Ошо настройки чатов дегенди бассак, бул жерде чатты настройка кылуу боюнча бар. Төмөн жакка түшсөк, бул жакта сохранять в галерее деген настройкасы бар. Ушул жерди биз эгерде жандырып кое турган болсок, анда бизден Telegram'га келип аткан бардык медиа файлдар галереяга сакталат. Эгерде биз бул жерди өчүрүп кое турган болсок, анда медиа файлдар галереяга сакталбайт. Биз ушул жерди өчүрүп койсок, телефондун памяты толбойт. Биз медиа файлдардын керектүүсүн гана галереяга өзүбүз сактап алсак болот. Андан кийин керектүү маалыматтарды кантип избранныйга сактап алсак болот.
Ал үчүн башкы менюга кайтып барабыз. Башкы менюга кайтып барсак, бул жерде избранные деген бар. Избранные дегенди ача турган болсок, мына бул жерде азыр пустой турат. Себеби биз эч кайсы файлды избранный кылып сактаган эмеспиз. Биз группалардан келип аткан файлдарды, маалыматтарды ушул избранный деген папканын ичине переслать этип сактап алсак болот. Аны кандай кылабыз? Мисалы, аны төмөнкүдөй кылып аткарсак болот. Назар кылайын. Бул жерде мына группалар, ушул группалардан келген маалыматты кантип избранный кылып сактап алсак болот. Мисалы, бул жерде ушул группага кирейин. Мына бул жерден мисалы бизге ушул маалымат керек боло турган болсо, биз ушул маалыматты өчүрбөстөн алып калуу үчүн ушул маалыматты белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жерде переслать деген бар. Ушу переслать дегенди басабыз. Басканыбызда бул жактан группалардын жана чаттардын аттары чыгат. Биз бул жерден избранные дегенди тандайбыз. Избранный дегенди тандаганыбызда, демек бул керектүү маалымат избранный деген папкага барып түштү. Мына избранный дегенди ачсак, бул жакта мына ушундай болуп, биз өзүбүзгө керектүү маалыматтарды избранныйга ушинтип переслать этип сактап койсок болот. Кийин эгер колдонуп бүткөндөн кийин өчүрүүнү каалай турган болсок, анда ушуну белгилеп туруп эле бул жактан удалить дегенди корзинаны бассак, өчүп кетет. Андан кийин дагы бир мүмкүнчүлүктү көрсөтөйүн. Бул жерде мисалы кайсы бир группага кирип көрөлү. Мына группага кирдик. Группага киргенибизде бул жерде группанын аты турат. Өчүрүлгөн кээ бир маалыматтар, бизге керектүү маалымат кокус группадан бирөө өчүрүп кое турган болсо, ал маалыматты кантип кайрадан алсак болот. Ал үчүн группанын атыны басабыз. Группанын атыны басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден карандаштын сүрөтүн басабыз. Карандаштын сүрөтүн басканыбызда ушундай меню чыгат. Бул жерден биз недавние действия деген басабыз. Недавние действия деген бассак, мына бул жактан кимдер кайсы файлды өчүргөнү чыгат. Мына бул жактан биз өзүбүзгө керектүү болгон маалыматты кайрадан калыбына келтирип алсак болот. Ушу жерде өчүрүлгөн файлдар турат. Мисалы, керектүү маалыматты кайра алыш үчүн ушул өчүрүлгөн файлды басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден сохранить в галерею дегенди басабыз. Эгерде текст боло турган болсо, копировать дегенди басабыз. Ушундай кылып өчүрүлгөн маалыматтарды кайра ушу жактан алсак болот. Бул жерде мисалы кимдер кайсы файлдарды өчүрүлгөнү көрүнүп турат. Мисалы бул жактан дагы башка группага кирип көрөлү. Мына ушул группага кирип туруп, ушундай кылып туруп файлдарды кайра көчүрүп алсак дагы болот. Телеграмдын бул айрым настройкаларын гана көрсөттүм. Калган настройкаларын дагы ушинтип иштесеңиздер болот. Эгерде керексиз маалыматтарды өчүрүү керек боло турган болсо, ошол маалыматты белгилеп туруп, корзинанын сүрөтүн бассаңыздар, ошол маалымат өчөт. Ушундай кылып иштейсиздер.